Урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бирки адамдар бар, бирөөлөрдөн карыз алат го, карыз маселеси. Бирөөлөрдөн акча алат, же болбосо бир буюмду алат карызга, же дагы бир нерсе алат да, карызга алат. Бирок ошол карызды алгандан кийин ал карызга маани бере бербейт да. Төлөгөнгө аракет кылбайт, карызынан кутулганга аракет жасабайт. Ал ушундай эле бир жеңил санайт да карыздычы. Жок, урматтуу мусулман бир тууган. Карыз маселеси ушунчалык оор маселе. Эгерде сиз алган карызыңызды берип, төлөп кутулбасаңыз, анын күнөөсү кечирилбейт. Ал карызыңыз төлөнүп калбайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Кээ бир адамдар бар, карыз алганда эле аны кайрадан бербейм деген бир ниетте болушу мүмкүн. Бул өтө коркунучтуу бул. Буга атайын хадис дагы келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн мусулман адам карыз болгон болсо бирөөдөн, аны жазып, тактап, аны төлөгөнгө баттан аракет кылыш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жердеги хадисинде айтып атат, имам Муслим рахимахулла чыгарган хадис. Хадис Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радияллаху анхумадан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ягфируллаху лиш-шахиди кулла занбин илля ад-дайн." Баягы согушта жанын берип кайтыш болгон шейит бар го. Согушка барып, ошол согушта кайткан эмес, ошол жакта кайтыш болуп, шейит болгон адам. Ал шейиттиктин сообу өтө чоң да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде айтып атат, Аллах субханаху ва таала шейиттин бардык күнөөлөрүн кечирет дейт. Ошол шейит болгондугу үчүнчү. Бирок бир гана карызын кечирбейт. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Шейит болуп кайтыш болсо дагы анын карызы кечирилбейт. Анын карызы анын мойнунда кала берет, урматтуу мусулман бир туугандар. Эртеги кыямат күнү анын карызы ошол бойдон турат да. Ошон үчүн мусулман адам өзүнүн жашоосунда бирөөлөрдөн карыз алдыбы, ага ушунчалык кылдат мамиле жасап, андан кутулууга, аны төлөп берүүгө аракет жасаш керек. Болбосо мынакей азыр бир эле хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат да? Шейиттин бардык күнөөлөрү кечирилет, бирок карызы кечирилбейт деген.